Үстүбүздөгү жылдын 12 апрелинде 30 жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Атап айтсак, 25 айылдык кеңеш жана 5 шаардык кеңеште Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок, Майлуу суу шаарларында өтөт. Шайлоо өнөктүгүнө карата БШКнын жалпы чыгымдары быйыл 928 миллион сомду түзүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоого даярдыктар өз ногунда жүрүп жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамына кабыл алынган түзөтүүлөргө ылайык 25 айылдык кеңешке аялдар үчүн 30% кем эмес мандатты резервдөө колдонулат. Айылдык кеңештерге бардыгы болуп 375 депутат шайланат. Алардын 142 мандатына аялдар келе алат. 5 шаарда мандаттардын саны, жалпы саны 169. Алар Ош шаарында 45 болсо, калган шаарларда 31ден шаардык кеңештин депутаттары мандаты бар. Аларга бүгүнкү күндө 22 саясий партия өздөрүнүн талапкерлердин тизмесин бекитип сунуш кылды. Талапкерлердин тизмесинде 3108 талапкер киргизилген. Алардын ичинен 1886сы мырзалар болуп эсептелет, 1222 болсо айымдардын өкүлчүлүктөрү. Башкача айтканда, саясий партиялар өздөрүнүн тизмесине 40%га жакын аялдардын өкүлдөрүн, айымдардын өкүлдөрүн киргизгендиги маалым болду. Буга чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтүүчү айрым шаарларда калктын саны кескин көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар таркаган эле. Мындан улам жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык мезгилдеринде прокуратура мониторинг жүргүзүүнү улантаарын белгилеген. Ал эми күзүндө өлкөдө дагы бир шайлоо өнөктүгү болот. Ал жогорку кеңешке шайлоо. Саясий партиялардын шайлоо процессине катышууга атайын талаптар коюлган. Маселен, партия бир күндө түзүлө калып, эртеси шайлоого аттана албайт. Өзгөртүүлөргө ылайык шайлоо дайындалганга чейинки 6 айдан кем эмес мөөнөттө Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн же кайра катталган партиялар катыша алат. Ошол эле учурда талапкерлер шайлоо алдында берген убадасы калктын назарында туруу шарты түзүлдү. Тактап айтканда, партиянын сайтында, борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында илинип турат. Мындан сырткары, практикада башка мамлекеттин жарандыгы же соттолгону жоюлбаган же алып салынбаган учурлар аныкталган. Бул максатта аларга да жоопкерчиликти жогорулатуу колго алынды. Укуктарды камсыз кылуу максатында ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандардын укуктарын камсыз кылуу боюнча бир топ добуш берүү участкаларына жеткилүүлүгүн камсыз кылуу максатында пандустардын, перилалардын тиешелүү кнопка, баягы чакыруу кнопкаларын орнотуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте аткара турган иштердин пландары белгиленди. Чет өлкөлөрдө дагы добуш берүү участоктарынын санын көбөйтүү боюнча мыйзамда ушундай тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул мурда элчиликтерде жана консулдук мекемелерде гана шайлоо берүү участкалык шайлоо комиссиялары түзүлсө, азыр андан сырткары мамлекеттик органдардын өкүлчүлүктөрүндө дагы ушундай добуш берүү участкалары түзүү боюнча милдеттер, ушундай мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Кыргызстанда шайлоо башталганга чейин мыйзамдарга жогоруда белгиленгендей бир катар өзгөртүүлөрдүн киргизилиши керектигин өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да билдирген болчу. Бүгүнкү күндө шайлоо мыйзамдарына талап кылынган толуктоо өзгөртүүлөр киргизилип бекемделди. Шайлоо эрежелерин алдын ала белгилүү жана туруктуу болушуна жетишүү максатын койгонбуз. Эрежелер шайлоого 1 жыл калганда бекемделип, кийин өзгөртүүлөр киргизилбеш керек деген пикирди билдирген. Айткан сөзүбүзгө биз турдук. Бул маанилүү саясий процесске укук жагынан жакшы даярдык менен келдик. Шайлоо мыйзамдарына эмне толуктуу өзгөртүүлөр талап кылынса, бардыгы киргизилип бекемделди. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана аларды саноо учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыз кылууга умтулдук. Президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо референдум жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Мыйзам базасы, шайлоо эрежелери күн мурун аныкталсын деген сөзүбүзгө турдук. Укуктуу база түзүлдү. Биз айткан убадабызды аткардык.
Ошондой эле 5 айдан бери саясий партиялар жөнүндө мыйзамдын долбоору парламенттин кароосунда турат. Сунушталган долбоор саясий партиялардын ролун мындан ары бекемдөө жана коом алдында партиялардын ишмердүүлүгүнүн ачык айкындыгына жетишүү максатында иштелип чыккан. Шайлоо адилеттигин камсыз кылууга багытталган жогорку кеңештин кароосуна дагы бир мыйзам киргизилген. Шайлоо мыйзамдарын бузууларды алдын алуу, мыйзам бузгандыгы үчүн жоопкерчилик механизмдерин киргизүү жана административдик ресурсту пайдаланууга бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоорлору бар. Жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева бул мыйзам шайлоо өнөктүгүнүн адилеттигин жана сапатын жакшыртууга чоң салым кошот деген пикирде. Бул мыйзам долбоор бизде комитетте каралды, биз колдоп бердик, сөзсүз. Бул мыйзамды колдош керек, ал эми мен ойлойм кыска убакытта жалпы пленардык жыйынга чыгат. Бул мыйзам долбоору мен ойлойм азыркы ушу быйыл 2020-жылы, 2021-жылы бир топ жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Жана күздө 2020-жылы парламенттик жогорку кеңешке шайлоо болот. Ага чейин мыйзам долбоор Кудайым буйрса өтүп, ушул иштеп калат. Штрафтар киргизилди. Ал мыйзам мына мен ойлойм кыска убакытта биз алып бергенге аракет кылабыз. Шайлоодо ушул беренелер, ченемдер иштеп калат. Ошондой эле серепчилер шайлоодо биометрикалык маалыматтардын колдонулуп баштагандыгы таза шайлоого кепилдик болуп, урнага ашыкча бюллетендерди салып жиберүүгө жол жабылды деген ойдо. Биометриканын негизинде шайлоо система кирди. Ал менен колдонуп баратабыз. Ошо биометрика киргенде бизде чоң мындай болуп аткан административдик ресурсту колдогон маселелер алар уже чечилип калды. Эң мындай чоң маселелер эки маселе болчу. Ал биринчиден ар бир шайлоочу келип эле бир адам болуп эле көп жолу өзүнүн добушун мындай айтканда бир участоктон башка шайлоо участокко барып эле берип жүргөндө бул ушу түзмө түз административдик ресурс катары болгон. Күзүндө өтө турган парламенттик шайлоодогу пайыздык чек тууралуу Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынында азыр коомчулукта 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген да пикирлер айтылып жатканын белгилеген болчу. Өлкө башчысы бул боюнча көз карашын билдирип, депутаттар бул маселени терең талкуудан өткөрүп, жети өлчөп бир кесүүгө чакырган эле. 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикирлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Ооба бул жалалдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партия лидерлери буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутаттар терең талкуудан өткөрүп, жети өлчөп бир кесет деп ойлойм. Менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Ал ортодо серепчилердин пикиринде 9%дык шайлоо босогосу азырынча парламенттик шайлоодо колдонула элек. Бизде азыр 200дөй саясий партиялар болуп атат, анан майда чүйдө болуп эле кээде маселелерди майдалатып коюшат, кээде жалпы мындай элдин кызыкчылыгын иштеп эле башка топтордун кызыкчылыгы үчүн эле иштеп калып атат. Но бирок тилекке каршы ушу 5 жыл өттү. Президент Жээнбеков абдан жакшы эле айтты. Негизи ал айтты да, мен ушул саясий оюндарга кирбейм. Аны силер өзүңөр чечкиле депчи. Там 9% болобу, 7% болобу, 5% болобу алып коесуңар аны өзүңөр демилгечи катары көрсөтүп, жана башкалардын көрсөтүп эле өзүлөр чечимдерди кабыл алып койгула деп ушундай болду да. Себеби бул жакшы көрсөткүч. Эске салсак, жогорку кеңешке эл өкүлдөрүн шайлоо 4-октябрда болмокчу. Сейил Карыбекова, Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыбеков, Пирамида.